Рахмат. Келіңіздер ағайын туғандар азыр ем топ байге. Ырды қоя тұралы, музыканы ырды қоя тұралы, топ байгеге 31 баш күлік қатталды. Урматтуу ат оюндарын сүйүүчүлөрүм, ошентип биз кыска аралыкты жыйынтыктап эми топ байгеге сапар алдык. Бүгүнкү күндүн эң негизги эки дисциплинасы калды. Топ байге жана андан кийин албетте аламан байге орун алат. Эң мыкты күлүктөр бир эле Кыргызстан эмес, мына кошуна өлкөнүн дагы күлүктөрү демек бүгүн өздөрүнүн багын сынап көрөт. Азыр болсо мына биздин жаныбызда кайрадан Достук Беренбаев, Аргымак Федерациясынын пресс катчысы жана ошондой эле чындыгында ат дүйнөсүндө белгилүү инсан, белгилүү адис. Топ байге тууралуу эми сөз кылалы. Мынакей күлүктөр, чабандестер демек даярдана башташты. Рахмат Эркин, мына Кудай буйруса, топ байгеге чабыла турган күлүктөр 18 чакырымга чабылат. Бул деген сөз 12 айлампасы, азыр айлампасы 10 айлампага чабылат. Сиздерге тааныштырып кетели, мына күлүктөр жетелеп чыга башташты. Керемет күлүктөрдүн баары келип турат. Дүнүйө мындай чабышты сейрек болуп калат да. Ушул башында тааныштырардан мурда бир теманы козгогум келип атат. Кара кыз келген жок, Ооба. Эмне үчүн келбей калды? Көчмөндөр оюндарына автоматтык түрдө жолдомо алды, ошол тууралуу айтып өтсөңүз. Кара кыз боюнча маалыматты айтып кетели. Кара кыздын саяпкери менен дагы, кожоюну менен да пикирлештим. Кара кызды Жалал-Абад областынын атынан көчмөндөр оюндарында Жалал-Абад эли ошо аттап тондоп жөнөтүштү. Бул көчмөндөр оюнуна жакшы даярдык менен ошол жакты болжоп, ошол көчмөндөр оюнуна жакшы даярдык жүргүзүп атат. Дагы кайсы фавориттер келген жок бул жака? Бул жерден мен билишимче кара кыз гана келген жок, калгандары бардыгы келди десек туура болот. Анда баштай берели. Ошондо Байкал экен, биринчи номурда Байкал деген күлүк кетти. Байкалдын атасы Кандиво, ээси Шадыбеков Алтынбек, саяпкери Замудин Нурдан, Аблабеков Баяман чабат. Талас областынын Көк Кашат айылынын күлүгү. Бул дагы биринчи жолу чабылышы, 3 жашта бышты. Буга чейин чабып элек, Франциядан келген күлүк мыкты. Көктөбө деген казак туугандардын күлүгү, мына 4 күлүгү катар менен катталыптыр. Мына экинчи номер менен Көктөбө. Бул Номат Арена ат майданынын күлүгү. Актасов Эржан даярдаптыр. Төлөгөн Асылжан чабат. Бул күлүктө Көктөбөдө убагында Казакстанда жалаң 2-3 орунду ээлеп жүргөн мыкты күлүк экен. Бияка ошо жөн жеринен келген жок. Өтө мыктысын үчүн алып келишти. 3 номердеги баса айта кетиш керек, бүгүнкү топ байгенин жеңүүчүсүнө бирден бир талапкер Пионер деген күлүктү алып келиптир. Казак туугандарыбыз ата теги айтылбаптыр, колтуума болуш керек менин билишимче. Оңдасын Абылкайыр деген азаматтыкы, ал эми даярдаган саяпкер Артыкбаев Мурат. Исламнур Эртос чабат, Казакстандын күлүгү. Бул Артыкбаев Мурат деген да өтө казак туугандардын белгилүү саяпкери. 100дөн ашык автоунаа утуп койгон. Буга чейин өтө күчтүү саяпкер. Артыкбаев Мурат дагы мына Пионер деген аргымагын алып келди. Пионерди бүгүн утушат деген дагы мен пикирлерди угуп калдым. Байкайлы. 4-чү номурдагы Байкен деген күлүк, бу дагы 4 жашта экен, ата теги жазылбаптыр. Ойдасын Абылкайыр, мына Абылкайыр досу тууганыбыздын 2 күлүгү уда катталыптыр. Бу дагы Мурат алып келди. Омакей Санжар чабат, Казакстандын бул күлүгү. Ал эми 5-чи номер менен Мурас дагы Сарсекеев Ардак ээлик кылат. Нокотай Адилет, ай баракелде туугандар. Нокотай Адилет Казакстандын топ 3 байгесине топ 3 саяпкерине кирген мыкты саяпкер Нокотай Адилет даярдап келген. Мурас 5-чи номер менен катталды. Чаба турган бала Алижан, Казакстандын күлүгү. Ал эми 6-чы номурдагы бүгүн байгени бербейм деп чамынып турган, өткөндө эле бир ай мурунку дал ушул жердеги туризм сезонунун ачылыш байгесинде баш байгени уткан Ак Толкун 6-чы номер менен катталды. Ак Толкун Франциядан келген өзү, Сильвер Вейв деген мыкты, Сильвер Форс деген айгырдын тукуму, мына Сильвер Вейвдин тукуму. Ак Толкун 6-чы номер менен ээси Аманов Абдыкайым даярдаган саяпкер. Кыргызстандын топ 5 саяпкерине кирген Сатыбалдиев Айбек деген саяпкер даярдап келди. Айбек дегеле байгеден кур калбаган өтө чебер саяпкер. Айбектин даярдыгы менен Ак Толкун экинчи байгесин уда утам деп камынып Ак жол калайлы. Жалал-Абад областынын Шамалды Сай айылынан. Ал эми Шүкүрбеков Тариел чабат бала. Бул балабыз. Мынакей Ак Толкунду байкаңыздар, 6-чы номер менен. Анткени 6-чы номер менен чабылган Кунан байгеден Арзу Уттере 6-чы номер менен чабылып аткан. Бул Ак Толкун дагы баш байгени алат деген пикирлер бар. Мен өзүм жеке пикиримде дагы бул Ак Толкунду өтө баалаймын. Анткени бул Ак Толкун былтыр дагы дал ушул жерден биринчи орунду ээлеген
Быйыл да биринчи орунду ээледи. Мына 3-чү байгедин удаа утканы турат. 7-чи номурда дагы Дубай деген мыкты импорт күлүк катталды. Ээси Шадыбеков Алтынбек агабыз маданият мыкты кызматкери, мыкты тамада, өзү абдан ат чабыш өнөрүнүн салымын зор кошуп келаткан инсаныбыз. Баракалда. Омин бисмиллахиррахманиррахим башталды. Күлүктөр менен алдыңкы топту баштаган көк кашка күлүк башталды. Мен сиздерге тегиз тааныштырып берейин, урматтуу туугандар. 8-ci номер менен Туран деген, бу дагы Турандагы былтыр Кунанында чоң байгелерди уткан, Казакстанда 2-ci орунду ээлеген Кунан кесине. Быйыл 1-ci орун чабылып атат. Импорт өтө мыкты Кунан сайыпкери Жакбек Бекзат. Мына Бекзатта жаш бала болгону менен топ 5 сайыпкерге мыкты сайыпкер. Кетти менен алгачкы айлампага кетти. Чүй областынын Туран Чалдыбар айылынын күлүгү. Туранды да бүгүнкү байгеде мен жакшы 3-жылдыкка кирет деп божомолум бар. Анткени Турандан былтыр мен өзүм Кунан чабып жүргөндө 1-2 утулуп калганым бар. 9-чу номердагы Аларча деген дагы мыкты Персин Кинг деген айыл тукуму, ээси Кунас Чыныбек. Бу дагы абдан импорт Франциядан келген. Сыргак уулу Изат, бу дагы мына топ 5 сайыпкердин бири. Изат, Бека, Алчынбай дегендер бар ушул жерге кошулуптур. Изаттын даярдап келген күлүгү бул Арча Талас областынын Чолпонбай айылынын күлүгү. 10-чу номердагы Каракашка күлүктөрдүн ылдамдыгы байкайлы. Бул эми топ байге болгондон кийин ылдамдык албетте чоң болуш керек. Анткени болгону 18 чакырымга чабылат. Каракашка 10-чу номер менен каттадык. Итто деген Германиядан келген мыкты айгын тукуму. Алтынбай Касым ээлик кылат. Бөбөкбай Жамбыл ай баракелде. Мына Жамбыл инвестин Казакстандагы топ 2 сайыпкердин бири болгон Жамбыл Бөбөкбай 10-чу номер менен Каракашкасын алып келиптир. Бул Каракашка буга чейин 2 жолу 2-чи орун, 1 жолу 1-чи орунду алган мыкты күлүк экен. Гарипулин деген балабыз чабат, Казакстандын күлүгү Каракашка 10-чу номер. Охо, бул Каракашка Кыргыздын күлүктөрүнө тиш салайын деп камынып келген күлүктөрдүн бири. 11-чи номердагы Байгара Өскөл областынын Түп районунун күлүгү Байгара. Бул ата-эне жазылбай калыптыр. Жамангулов Талбек. Демек Байгара деле импорт деп ойлойбуз. Сыргак уулу Изат даярдады. Мына Изат, Бөбөкбайдын уулу Жамбыл, Бека мыкты сайыпкерлердин башы бүгүн биригип додо чоң додого түшүп байге талашып аткан учуру. Адил Чабат Тамиров. Ал эми 12-чи номердагы күлүктөрдү байкайлы, урматтуу туугандар. Ылдамдык өтө каты эмес, анткени азыр алдыда Али деген Али 9 айлампа. Биринчи айлампа сорго бүттү. Мына достор, 13-чү номердагы Кызгалдак деген күлүктү тааныштырайын. Кызгалдак 3 жашта Уменов Жумадилдики, Шугуралиев Бекзат даярдаптыр. Чүй областынын күлүгү 13-чү номерда Кызгалдак. Ай баракелде, мына алдыңкы топто жүргөн 8-чи номердагы Туран. Туранды байкаңыздар. Туран былтыр Кунанында жалаң баш байгелерди алып жүргөн. Мына баракелде. Туранын турпарлыгын байкаңыздар. Арыш таш тазадан карасаңыздар, топурагы 6 метрге чейин бийиктикке көтөрүлүп атканын байкайбыз. Азамат Туран атасында топту баштады. Дария деген күлүк 14-чү номерда. Бул атасы Тулпар деген айгыр экен. Шаршеналиев Эдилдики 2-чи айлампага кетти күлүктөр. Корголдоев Кутман деген балабыз чабып барат. Өскөл областынын Түп районунун күлүгү баракелде. 15-чү номерда Таңсыруу деген дагы мыкты силерге 4 жаштагы күлүктү тааныштырайын. Бул Бараканов Элмис деген Өскөл областынын күлүгү. Элмис Өскөл областынын жигити. Тулиан деген айгыр тукуму. Осмоналиев Жолдош сайыпкер да бул өтө мыкты. Топ 7-ге кирген мыкты сайыпкер Осмоналиев Жолдош. Бул өзү Жолдошбеков Айдар балабыз чабып атат. 15-чи номерда байкаңыздар, баракелде. Туран адатында арышын кенен таштап баратат, баракелде. Бүгүн Туран табында окшойт, анткени Турандын өзү импорт. Былтыр Номад Аренанын оор кумунда да чабылганда дагы ушул 2-чи орунду ээлеп өтө жакшы көрсөтүш көрсөткөн. 16-чы номерда Хадияны силерге тааныштырайын. Бул атасы Ливерпуль деген Англиядан келген өтө мыкты айгырдын тукуму. Жайлообек уулу Чубак, биздин мына жорго боюнча мыкты сайыпкерибиз. Чубактагы Аламан байгени даярдаптыр. Чубактын уулу өзү чабып атат. Апыш Жекшенбеков деген чабандебиз чабып атат. Чубак өзү даярдады. Мынакей 17-чи номерду байкайлы. 17-чи номерда Малыш деген күлүгүбүз катталды. Атасы Байкөл деген айгыр. Ал эми Малыштын ээси Султангазиев Туран ээлик кылат. Даярдаган сайыпкери Султангазиев Эркин. Сыргак уулу Жалил чабат. Ак Суу районунун Курбу айылынын күлүгү. Мына Өскөл областынын мыкты Ак Суу районунун күлүгү. 18-чи номердагы Койон. Коёндун атасын тааныштырсам, бул
Жастифей деген өтө мыкты айгырдын тукуму. Тентеков Жакып эйлик кылат, Жакып өзү даярдаптыр. Дадаев Азирет жабат Ыскөл областынын Чырпыкты айылынын күлүгү. Мына коёнду да байкаңыздар. Коёндун бул жөн жеринен коён деп айткан жок. Анткени бунун арыш ташташы коён деп таштайт. 19 номердагы Расса деген бул күлүктүн атасы Ростов деген айгыр. Бир Кыргызстандагы мыкты балдар жакшы чуркап аткан Ростов деген айгырдын тукуму Расса. Расса алгачкы жолу чабылышы Мамбетов Асхат эйлик кылат, Шүгүралиев Мирзат даярдаптыр. Чаба турган балабыз Бакыт Бактуу Долоноту. Мына жергиликтүү дал ушул жерде ат майданда даярдалган күлүк Расса 19 номер. Апар келди. Мынакей көрдүңүздөр, урматтуу туугандар, алдыңкы топ байгени Туран даярдап барат. Ылдамдык күчөдү, демек аттар чуатып аралыктары алыс болуп калды. 3-чү айлампага кетишти. Комментатор Алтынемдүү Бакаев сайрап атат булбулдай болуп. 21-чи номерда Койкан деген күлүк. Бул Койкан Үч Кайнар айылынын күлүгү, Ак Суу району. Эбернес деген айылдын тукуму Ийизи Аскаров болот, Эркинбеков Малашбек. Нуржанат деген балабыз чабып атат. Ал эми Малыш деген күлүк 22-чи номер менен чабылып атат. Атасы Намаз, энеси Лаки деген бейкен, Асылбеков Осмон эйил кылат. Даярдаган сайыпкер Базаркулов Жаннат. Баракелде Жаннат жөнүндө да кеп кылбасак болбойт. Жаннат дагы Кыргызстандагы топ 5 сайыпкерден бири, өтө таланттуу, мээнеткеч, мыкты. Былтыр катар менен 2 чоң байгени уткан, быйыл жаңы чабып атат. Быйылкы сезондо биринчи чабышы Жаннаттын. Чабып аткан бала Бексултан Талас областынын Бакаят районунун күлүгү бул Малыш. Ал эми 23-чү номерда кечиресиздер, мына Турандын чуркап бараткан назарыңыздарга салып атабыз. Туран ой керемет. Илгери Байзак Баатыр ушундай 6 метр арыш таштаган аргымактарды өтө баалаган экен. Демек, арыштуу аттар бааланышы абдан туура. 23-чү номер менен Найза деген күлүктү байкаңыздар. Найза Токтогул районунун Токтогул районунун Актек районунун күлүгү. Батырхон деген айгырдын тукуму. Мондобаев Бакболсун деген жигиттики Бакытжан Төлөбеков даярдаптыр. Ансар чабат. Мына 3-чү айлампада чуркашып атат күлүктөр байкаңыздар. 24-чү номерда Келечек деген күлүгүбүз бышты экен бул. Кумин деген айгырдын тукуму, ээси Рыскулов Асаналы. Акылбеков Азамат даярдаптыр. Чолпонкулов Илхан чабат, Талас областынын Чөмчек айылынын күлүгү. Бул Келечек буга чейин 1-2 чабылып 4-чү, 5-чи орунду ээледи. Алдыга чыга элек, бирок Кумин деген мыкты айгырдын тукуму Асаналы Рыскулов агабыз өзү атты абдан сүйгөн убагында далай байгал жүргөн аксакалыбыз мына ат дүйнөсүнө кайра кайтып келген кези. 25-чи номердагы Жума деген күлүктү айтайын, бул Жуманын атасы Астролог деген айгыр. Ыскөл областындагы эң мыкты айгырлардын бири. Жуманын ээси Аблазов Заки Замир. Ал эми Кубанычбеков Арген чабып атат. Даярдаган дагы Кубанычбеков Арген. Алихан чабып атат. Ыскөл областынын Шаты айылынын күлүгү Баракелде. Мынакей алдыда 3 күлүгүбүз. 3 күлүгүбүз алды топ жарып чыкты. Бирок азыр бул 3 күлүк утуп салат деген сөздөн алыс болушубуз керек. Анткени баягы даярдыгы чала болуп калган күлүктөр дагы ушинтип ала качмай бар да. Аны сиздер кунан чабыштан байкадыңыздар. 26 номер менен Ак Байпак Баракелде. Бул Ак Байпак боюнча мен кенен маалымат берип коеюн. Ак Байпак былтыр Кунан кезинде Алымбек Датка атабыздын 225 жылдык байгесин уткан. Ош шаарынын күнүнө арналган байгеде да уткан. Мына Ростов деген айгырдын тукуму Ак Байпак өтө мыкты бышты. Анткени баягы деле 1 ай мурунку чабышта 2-чи орунду ээлеген Ак Байпак мына бүгүн кайра жалаңып бүлөнүп кайра даярдалып келди. Ак Байпакта бүгүн баш байген алат деген божомолдор көп серепчилердин арасында. Мен да ушул Ак Байпакка убагында былтыр Кунан кезинде мен да бир Кунан менен беттешип калып 1-2 жолу уттуруп койгонум бар. Абдыраманов Элшат даярдады. Элшат абдан жаш, кечеүнкү саяп чабандес, бүгүнкү саяпкер. Жакшы саяпкер болуп чыга келип эле мыкты жыйынтыктарды көрсөтүп аткан Элшат Умар деген балабыз чабат. Ыскөл областынын Ак Суу районунун күлүгү. Ак Байпакта бүгүн байкаңыздар 26 номер менен кетип атат. Бэден көрүнүшүлөрү карап койсоңуздар болот. Ак Байпак бирден бир талапкерлердин бири баш байгеге. 27-чи номердагы Райхан деген күлүктү тааныштырайын. Бул Абдыразаков Нурдин. Демек Нурдин агабыз өтө күчтүү селекционер. Жөн күлүктү чаппайт Нурдин агабыз. Кубанычбеков Эрлан дагы Кыргызстандагы топ 10 саяпкерлердин бирине кирген мыкты саяпкер. Эрлан учурда гана бир аз башка кызматтарга байланыштуу кеткенине байланыштуу чабышка катышпай жүрүп, эми катышып атат. Нуркемеров Аман деген балабыз чабат. Чүй областынын Бишкек шаарынын күлүгү Райхан 27. Райхан абдан азыр топ баштап жүрдү болуш керек. Назарыңыздарда дагы деле топ баштап аткан. Бул Туран деген күлүктү байкайбыз. Туран абдан күчтүү болуш керек, мен да ушуну байкаймын. 28-чи күлүк номер менен Хатия деген күлүгүбүз. Бул Майдер Ватсон дегендин айгырдын тукуму, ээси Байтелиев Эрлан, Асаналиев Мелис даярдаптыр. Маратов Эмир чабат, Чүй областынын Совет айылы.
Мына достор 29 Нургашка дейт. Бара келди. Нургашка былтыр дал ушул жерден Орус байгеде уткан. Быйыл болсо жаңы чабылып атат. Атасы Фарлей деген айгырдын тукуму Касенов Максат ээлик кылат. Илханов Нурел чабылат. Даярдаптыр жана Алихан чабат. Эми достор Нургашкага да назар буруңуздар. Бул 3 күн мурунку Нарзан ат майданында чабылды. Ачып алайын деп акырын бир 7 айланбага чабып ачып алды. Демек бүгүн даярдыгы өтө мыкты. Нургашканда байкаңыздар. Бул чуркап жүргөн күлүк. 33 номердagi Гакку деген күлүк бул Казакстандардан келген казак туугандардын күлүгү. Атенези казак туугандар жазбаптыр негедир. Кубантаев Емберди деген ээлик кылат. Иманалиев Чыңгыз даярдаптыр. Алымбаев Баяман чабат. Мына боп бара келди. 5-чи айланбага кетти. Көрүңүздөр, назарыңыздарда Туран бай бара келди. Орда болчу. Бул канчачы номер экен? 12-чи номер менен Орда бара жаткан. Анда мен жаңылып калдымын. 9 бул аларча. Ошондой эле Туран 12-чи номерда Орда болсо айта кетели, бул Орда Казакстандын Жамбыл Бөбөкбайдын конаны турбай бара келди. Бул жакында эле Казакстанда байгеде 2-чи орунда ээлегенин айтып калышты. Эми соңку 31-чи күлүктө Раушан экен, Ысык Көл областынын Бактуу Дөлөнөтү айылдын күлүгү. Бурганаков Таалай биздин чебер сайыпкер Таалайдын даярдаган күлүгү. Раушан атасы мурагер боюнча айтсам, мурагер көчмөндөр оюндарында дал ушул жерден экинчи же жаңылбасам биринчи көчмөндөр оюндарын эмес, экинчи көчмөндөр оюндарын дал ушул мурагер уткан. Ошол мурагердин тукуму Раушан 31-чи номер менен катталып чабылып атат. Бурганаков Таалай сайыпкери чапкан Темирлан балабыз чабып атат. Мына достор, силерге тааныштырып өттүк. Кеп сизде ошентип 31 күлүк чабылды бул топ байгеге. Чындыгында кара кыздан башкасы демек бар азыр бул жерде өзүнүн бактысын сынап көрүүдө. Азыр алгачкы айланпалар артта калды. Мына 5-чи орун алып жатат. Ушул убакта жана сап башында, топ башында бара жаткандар, астыда бара жаткандар мындай иргеле баштады деп айтсак болобу, же дагы 1-2 айланпа күтүш керекпи? Жок, азырынча мыкты аттарды экен деп айта албайбыз. Анткени мына бул жерде Ак Толкун деген күлүктү байкаңыз. Ак Толкун 6-чы номер менен чабылып атат. Бул дайыма ортоңку топто жүрөт, шашылбайт, тер төгүп алганча акырын жай жүрөт дагы, анан акыркы соңку 2 айланпада өзүнүн өнөрүн, талантын көрсөтүп койгон күлүктөрдүн бири. Негизги фавориттер азыр ушул сүрмө топ экен, анда могул жерде мына 8 ат бар жатат. Же мындан кийинки топ аны кууп жетип келиши мүмкүнбү? Сөзсүз түрдө. Анткени арткы топтордо дагы аргымактар бекинип туруп акырын өзүнүн аракетин жайма-жай кылып аткан кези, анткени атты терде электе ылдамыраак катыраак чабып койсо, терде элек ат күйүп калат да. Ошон үчүн сайыпкерлер этият болуп, чаңга мындай дыкат чабышты өткөзүшөт да. Ошо кандай тактикалар бар да? Мисалы үчүн булар жанагы саяпкер, машыктыруучу чабандестер бири-бири менен байланыштырат да. Анан ошол убакта алардын ыргагын карап, секундаларын карап, мынча километрди, мынча мүнөттө өтүш керек деп ошолорун кадимкидей көзөмөлгө алып атышабы азыр? Жок, булар же жалпы темпти карашабы? Жалпы темпти карашат. Булар секундта мерге карабайт. Булар азыр аттын ылдамдыгы. Балким кээ бир аттар өтө качып кетет алдыга. Жарым круг. Ошол аттарды бир айланпанын акыркы 3 айланпада жеткенге аракет кылышат да булар. Мына азыр булар аттар тердегенче жай ыкман менен чабышып атат. Мына бул кайсы номер экен? Жана биринчи бара жаткан Орда болчу. О, баракалла. Жамбыл Бөбөкбайдын күлүгү. Мына өтө бүгүн баш байгеге талапкерлердин бири. Анткени Жамбыл Бөбөкбай деген биздин жаш бала, казак туугандарыбыздын топ 3 сайыпкердин бирине кирет. Кайерге барса да байгени жула тартып келген. Ол жолу бала да. Демек темпти ошол сунуштап атат. Азыр башынан баштап эле дал ушул Орда алдыда бара жатканда, андан кийин Аларчаны көрүп атабыз. Бул Талас облусунан экен. Мына назарыңыздарда 9-чу номер. Аларча. Бу дагы өтө мыкты. Бул импорт куран Франциядан келген. Бу дагы кыскасы бул жерде Эрки мырза бул жерде жөнөкөй бир начарраак ат келген жок. Кайсынын болсо дагы биринчи орун алганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Мына андан кийинки сүрмө топту көрүп атасыздар. Жана дал ушул жерден кимдир кайсыл бир күлүктөр сурулуп чыгышы мүмкүн. Демек мына 6-чы айланпа ошентип башталды. Ооба, мына ол жерде Көктөбө деген, мына көк кашка күлүк алдыда кетип, экинчи топтун башында кетип бараткан Көктөбө деген дагы бул Актас Эржан даярдаган күлүк. Мыкты күлүк экен байкаңыздар. Кыскасы казак туугандардын бул жерде 6-7 күлүгү чабылып атат. Бардыгы тең мыкты күлүктөр. Анан ошондо мындай орточо убакыт барбы? Мисалы үчүн дал ушул трассада дейбизби, ушул жолдо Ысык көлдөгү Чолпонтада бул ат майданда
ушул топ байгени азыркы аралык бул демек мына ошол 10 айлампа болсо болжол менен канча убакытта өтөт, ар бир айлампа болжол менен канча минутаны ээлейт? Ар бир мына көрдүңүзбү, алгачкы мына учуп күйүп жүргөн күлүктөр мына 14 номер экен, назарыңыздарга салып коелу. 14 номердагы күлүк бул Дарья деген күлүк экен, түп район күлүгү. Мына бул даярдыгы начарыраак экен, эттүүрөөк мал эртерээк тыгылып калат, ушул жагын көңүлүңүз керек. Анан сиз айтып өткөн сурооңузга жооп берейин. 20 мүнөттүн тегерегинде бул байге бүтөт. Анткени ар бир айлампаны 2,5 мүнөт, 3 мүнөткө жетпейт, 2,5 мүнөт, 2 мүнөт 40 секундтарда аяктайт. Көрдүңүзбү? Мына алгачкы чабал күлүктөр четке чыга башташты. Мына бул жерде Жамбыл Бөбөкбайдын күлүгү дагы деле топ баштап келатат окшойт. Жамбыл Бөбөкбай өзү угушубузча учурда даярдап аткан бир 40-45 күлүктү даярдайт деп уктук. Ар бир чабышка 4-5 күлүктөрүн апарат. Бул өтө мыкты чебер, кесипкөй мыкты жаш бала экен. Өзү да атасы болсо Секенай деген азаматтын уулу. Мына атасы да чоң сайыпкер бул Жамбыл Бөбөкбайдын. Демек, багы атанын уулу деген сөз ушул да. Бул күлүк буга чейин келип жүргөнбү ушул Кыргызстандагы көлдөгү турнирлерге же? Жок. Бул көлдөгү Таластагы болобу, Кыргызстандагы күлүктөргө казак туугандарыбыз бирден экиден эле күлүк алып келчү буга. Бүгүн мына баш байгеге не деген укмуштуудай байгелер автоунаалар сайлап атканда байланыштуу айтор казак туугандарыбыз усам ар бир байгеге 5-6 күлүк кошушуп атат. Аябай жана четке жакын кетип атат да, ошолчу максималдуу түрдө кыска аралыкты басып өтүш үчүн ошентип атабы? Абдан да, анткени ички айлампа менен айлампанын ички жак бетинен чапканда ар бир кайрылганда 3 метр 5 метрге чейин утат. Бирок иш ар бир бурчтан ошончо, ар бир бурчтан. Демек, көпчүлүк ошого аракет кылышат. Бирок иш жагында кум оорураак болуп калса, кээ бир жери сырты менен деле чабат, жалгыстап. Бул жерде эми жалгыстап чапкан жакшы, баягы чалып кетет, тийип кетет деп беймарал чабышат да балдар. Мына көрдүңүздөр, мына ылдамдык мына көк кашка кетип баратат. Бул казак туугандардын бөлүгү. Мына жерде Ак толкун деген күлүктү урматтуу досторго айтып коелу. Ак толкундагы үмүттү жандандырган өтө мыкты күлүктөрдүн бири. Азыр байкаңыз, ал акырын мына 7-чи айлампа кетип баратат. Демек, ал узаткан жок. Астыда жанагы Жамбыл мынакей кетип баратканын караңызчы. Тегиз иштеткен ай жаныбар. Жамбыл Бөбөкбай абдан жакшы чабат экен да. Атты да жакшы даярдайт экен Жамбыл Бөбөкбай инебизге бир ыраазы болуп коюшубуз керек. Андан кем эмес биздин сайыпкерлерибиз дагы мыкты. Мына өздөрүн өтө даярдап келди. Бул жерде азыр Бека деген биздин жаш бала, Иззат деген уулдарыбыз. Мына бул жерде бир күлүгүбүз артта калып калды. Кайсы болду экен? Бул деле токтойт го дейм азыр. Кадрдан көрүнгөн жок көрөрмандарга. Мына көрүндү. Мынакей. 15 номер. Бул дайындыгы начар экен билинип калды. Бул эми жете албайт. Эгер катты чаап, токтотпой чаап кете берсе, ат сүрдүгүп, жыгылып, атмайып болуп калышы толук ыктымал. Демек, ал токтотуш керек. Ошондой эле урматтуу көрөрмандар, байге фондун эсиңиздерге салып өтөлү. Дал ушул топ байге 18 чакырымга демек 10 айлампа чуркап атышат. Ал эми биринчи орунга Чанган автоунаасы, жаңы Чанган автоунаасы ал эми экинчи орун 350 миң. Бул байге фонду кадимкиде көтөрүлө баштады. Жанагы кийинки дисциплиналарга өткөн сайын 3-чү орун 250 миң, 4-чү орун 100 миң, жана 5-чи орун 50 миң сом. Ошентип мына 6 унаанын демек бирөөсү дал ушул топ байгеге коюлган. Биз болсо азыр артта калган дагы бир күлүк бар беле, көрөрмандар. Бир аз жандана түштү же жаңы топ келип калды бул жака? Жок, азырынча жакын келек. Келерек. Бул андан тышкары Эркин мырза, мынакей алдыңкы топ дагы деле топ баштап келатат. Жамбыл Бөбөкбайдын Орда деген күлүгү. Эми азырынча дагы 3 айлампа калды. Эми жакындашат тиги артында күлүктөр. Бирок өтө узап кетти бул чыны менен. Ооба, өтө узап кетти. Дээрлик жарым айлампага жакындап калды дейм аралыгы. 300 метрдей бар, бирок эми кубат буйруса. Анан бүгүнкү баш байге утканга кошуп 2-3 орунду алган топ байгенин күлүктөрү Кыргызстандын атынан аламанда көчмөндөр оюндарына байгеге катышат, жолдомо алышат. Бул болсо аларча болуш керек. Буга чейин экинчиде келе жаткан болчу, ал деле өзүнүн позициясын бербей келе жаттыр. Дал ошол Орданын артынан сая түшүп бара жаткан азырынча ошол. Ооба, эми мына азыр байкаңыздар, эми мунагу экинчи топ азыр күчөйт. Мына биздин алып баруучулар Бакай Шүкүровго кошулуп, казак туугандардын өтө мыкты алып баруучусу ырчы
азаматы дагы алып барууну колго алды. Демек бул эки эл эки канаттай куштун канатындай экенин дагы бир жолу далили. О бар келди. Мына байкаңыз, Эркин мырза, топтор ылдамдатты. Анткени алдыда 3 эл айланып калган. Демек өтө алыстатып албаш керек астыда бара жаткан, жана темпти кармап бара жаткан гүлүктү. Көрдүңүзбү, уже аттар ылдамдап жайыла баштадыбы? Жайылып ылдамдап кошо баштады. Демек эми кызыктын баары алдыда. Мына алдыда ага дейре артта калып калган күлүктөрдү байкаңыздар. Бул жерде ак байпагыбыз кандай чокуп атат болду экен. Ак байпак деген мыкты күлүбүз боюнча да маалымат берип коелу. 26-номерде ак байпагыбыз да жерде качкан күлүк. Ак байпагыбыз жакшы баратат болчу. Сүрмө топтун арасында болсо керек. Бар. Ак толкундун кериши ай бар келди. Мына алдыңкы топто кетип бараткан, экинчи топтун биринчи кетип бараткан ак толкун өзүнүн байкап чаап келатат. Чабандези да мыкты, саяпкер да мыкты ак толкундун. Жана кожоюну дагы бу Аманов Абдукайым деген өтө жоомарт, өтө манжапыз адамгерчиликтүү адам. Кадимкидей ылдамдык күчөдү, жанагы аттын оозун акырындап кое берип баштады го дейм, буга чейин башында тартып жүргөндөр болот. Антпесе бул Орда деген Жамбылдын күлүгү жетиспүдей аракет кылып атпайбы, көрдүңүзбү? Бирок Орданын ылдамдыгы басаңдап калды. Басаңдадыбы? Андай болсо мына чечүүчү айлампаларга биз демек жакындап калдык. Азыр 8-чи айлампа бүтөт. Ооба. Анан соңку 2 айланып калат. Жана толугу менен эң акыркы айлампа сизге байкалат жылдамдыгы жайлаганы. Бул жайлап калгандай көрүнүп атат. Саали сампарлай түштү. Эми көрөлү, балким ала көйдөн аттардан корко бергенин кереги жок. Кээ бирлер үстү алага чыга алышып анан кубаты кетип калат. Жана ошондой эле мына азыр Казакстандык алып баруучу сүйлөп жатат деп калдыңыз. Instagram баракчаңыздан да көрүп калдым. Жанагы бул казак менен кыргыздын айтышы сыяктуу бир атмосфераны ошондой деп түшүндүрүп бербедиңиз беле? Ооба. Анткени эки өлкөнүн эле клубтары катышып атат азыр, Ооба, эки. Анткени бул аламан топ байгелерди ушу эки эл гана көбүрөөк чабат эмеспи? Мына, көрдүңүзбү? Кашкасын жаркылдатып, Орда дагы деле анда кетип баратат. Жок, арткы фон мына ушул жерден сонун кадр көрүндү. Мына буга чейинки салыштырмалуу бир аз аралык жакындай түшүптүр. Ооба да, анткени артындагы аттар аракет кылбаса кечигип калышат. Ооба. Оп бар келди, мына. Бул пионер го дейм. Үчүнчү экен. Ооба. Бу дагы пионер деген 3-номердагы Артыкбай Мураттын кулу окшойт. 9-чу айлампага кетишти. Элдос мырза дагы бүгүнкү чабыштын көркүнө көрүп кошуп сонун алып баруу болуп атат. Бүгүн буга чейин кыска аралыкта чабыш болбодубу? Ошондо казакстандык бир күлүк башында астына чыкты, аягына чейин ошентип келди да. Албетте ага салыштырмалуу менен бул жакта аралык аябай чоң, бирок ошентсе дагы деле ыргакты кармап, темп менен ошол Орда келе жатат. Анын артынан демек пионер кууп баратат. Ооба, бул жерде серепчилердин айтымы боюнча, күчтүү саяпкерлердин жылкы селекционерлердин айтымында пионер баш байгени утат деген да пикир бар. Бирок ал пионерге бизден ак толкун менен ак байпагыбыз дагы кем калбаган, Туран кем калбаган күлүктөр азыр бүгүн үчөө тең уда келип калышты мына. Мына ак толкун үйлөнүп алыптыр капырай. Болуп көрбөгөндөй мына азыр кульминацияга жакындап калдык. Урматтуу көрөрмандар, 8-чи айлампа азыр орун алууда. Ошондо 8-чи айлампа ортолуп калды. 9-чу айлампага кетишти. 9-чу айлампа ортолуп калды. 9-чу айлампа. Эми азыр мына соңку айлампага кетишет. Артындагы экинчи топ дал баштап калышты. Жетиш керек да анткени. Ооба. Бул дагы демек тактикалык жүрүш туурабы? Эгерде аттын мүмкүнчүлүгү болсо, эмне үчүн башында эле ушундай темпти кармаганга болбосун да? Болот. Анткени андай аттар да бар. Балким бүгүн бул Орда менен Көктөбө пионер ушул ыкманы колдонуп аткан чыгар. Мен үчүн ошол кызыктуу болуп атат да. Аягына чейин ушул кармайт болду экен депчи. Эми бул марафон сыяктуу жанагы алыс аралык болгондуктан мына жок. Кайра бул күчөдү го Орда. Сонун, өтө сонун келе жатат. Көрөлү. Эми Жамбыл Бөгөкбай казак туугандардын топ 2 саяпкердин бири болуп атпайбы? Демек бул өтө дыкат даярдап келди да. Ой жаныбар. Бунун ташташты өзү да буттары балбан мол жаныбар турбайбы? Ушул азыркы Ысык көл кубогундагы байгелүү орунду алган күлүктөр көчмөндөр оюндарында да фаворит болот деп түшүнсөк болобу? Толук болот. Анткени бүгүнкү компания өтө күчтүү. Ана соңку айлампага кетишти. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей кетти. Акыркы айлампага 300 метр ылдамдык, 300 метр алыстыкта Жамбыл Бөгөкбайдын Орда деген күлүгү алдыга чыкты. Аж жаныбар.
Экинчиде Пионер келе жатат. 3-номерде Пионер кетти. Ооба. Жана Ақтолқын кетти. Азамат Ақтолқын. Ақтолқын кетти. Ақтолқын кууду баракелде. Биякта Акбайпак уста жакшы баратат. Ай керемет. Бул жерде каның дүргүтүп денеңде түктүп калды. Кандай сон керемет. Мына достор, көрүңүздөр. Кызыктуу чабыш 9-10 айлампа акыркы кетти. Алдыда орда Жамбыл Бөбөкбайдын күлүгү жеткичүрүү эмес, бирок анын артына сая түшүп алган, куйругуна улаш жакындап бараткан бул Пионер жана Кыргыздын күлүгү Ақтолқын. Аралык бир 150 метрге кыскарды окшойт. Кыскарып баратат. Азыр да кыскарат көрөсүздөр. Мына кызыктын баары алдыга түштү достор. Мынакей Ақтолқын ой жаныбар. Ақтолқын. Ақтолқын Пионерди ашып өттүбү азыр? Жок, аша албай атат окшойт. Ақтолқын 3-позицияда кетип баратат. Акбайпак дагы алдыга 4-ч позицияга чыкты. Мына керемет. Мындай чабыш бул көчмөндөр оюндарындагы чабышты эле элестете берсек болот. Ооба. Мына достор, ой баракелде. Акыркы жарым круг калды. Орда кол жетисе тургандай эмес, бирок күчтүн баары азыр Ақтолқын менен Акбайпак жана Пионер. Калган аттары сампарлап арткарак калып калды. Ай керемет. Мына көрөлү туугандар. Чындыгында Азаматында орда бул 10 айлампага кадимкидей темпти берди. Ошентип башталгандан аягына чейин ушинтип уткан мыкты тулпарлар дагы өтө көп кездешет. Мына бүгүн ошондой жок, мен жаңылып калышым мүмкүн. Жете тургандай бекен. Жок, жете Орда жок, алыс, аралык алыс. Жетиспей калды окшойт. Баракелде, мынакей эл канды дүргүткөн байгенин соңун байкаңыздар достор. Ай баракелде, мына. Трибунадагы күйөрмандар баары ордунан турду. Анакей, ой керемет. Ой, Жамбыл Бөбөкбай. Жамбылдын кылып кетти капырай. Артынан эч ким көрүнбөйт азырынча. Мара сызыгына жакындап калды, бир канча 150 метрдей аралык. Ошентип 1-номердагы Казакстандын Орда деген күлү келди. Жамбыл Бөбөкбай. Казакстандын Балкаш аудун. Ай баракелде. Мына Тулпар Бобозоң 2-чи. Азамат Жамбыл Бөбөкбай утуп кетти. Ой баракелде. Азыр биз байкайлы. Пионер 3-номердагы Пионер келди. 3-чү орунда жана буга чейин Акбайпак болчу, азыр жок, Акбайпак ой баракелде. Ақтолқын алдыга түштү. Олдата. Ақтолқын. Охо. Караңыздарчы. Финиште келип ашып көрөлү. 8-номердагы 3-чү келди. Бул Туран келди. Ооба. Туран келди. Туран ушул Ақтолқынды финишке бир 10 метр, 15 метр калганда ашып өттү. Ошондо мына 5-чи күлүктү байкайлы. Анын ылдамдыгы жай экен. Бул эми байга илинет. Артында кууп келатпайбы? Жетип келиши мүмкүнбү? Мүмкүн. Эми баракелде. Мына жетип калышы мүмкүн. Ооба, мына ашып кетти. Жок, мара сызыгына. Баракелде. Оппа. Мына. Ай баракелде. Жок, күчөп кетти. 10-номердагы Карагашка Жамбыл Бөбөкбайдын күлүгү дагы мына 5-чи орунду ээледи. Урматтуу достор, азыр мына сиздерге мына достор, ой укмуштуудай чабышты көрдүк, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Керемет чабыш болду. 1-чи орунду Орда деген 12-номер менен чабылган күлүгүбүз алып кетти. Саяпкери Бөбөкбай Жамбыл. Ай бар. Жамбылдан кылып кетти окшойт капырай. 2-чи орунду Пионер алды. Биздин серепчилердин айтымында Пионер баш байгени алат деп аткан. Мына Пионер дагы, бу дагы Артыкбай Мурат деген мыкты саяпкердин, Казакстандын топ 3 саяпкеринин бири деп ойлойм мен өзүнчө. Мурат 2-чи орунду алды. Ал эми 3-чү орунду Көктөбө бул 3-чү орунду жаңылбасам Туран алды. Жана Ақтолқындан ашып өтпөдүбү? Азыр байкайланды. Азыр көрүүчүлөрүбүздү жаңылдырып албайлы, адаштырып албайлы. Азыр бизге Калыстар тобунун катчылыгы бизге толук маалыматты берсе, сиздерге керемет жеңүүчүлөрдү тааныштырабыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Достук мырза, мына Достук Беренбаев, Аргымак Федерациясынын пресс катчысы сиздерге сонун маалыматтарды берип, мына ушул шаң кошуп турду, ушул ат чабышка көрүк кошуп турду. Буюрса, албетте Аламан байгеде дагы чогуу болобуз. Азырынча биз демек Калыстардын расмий чечимин күтөлү. Ага чейин кыскача музыкалык тыныгуу болот. Андан кийин кайрадан сиздер менен эфир аркылуу жолугабыз. Рахмат Эркин, биздин көрүүчүлөрүбүзгө рахмат айтамын. Мына эми мен биздин Байге Мурас деген ушул саяпкерлер Аргымак жөнүндөгү Instagram баракчабыз бар. Ошол Instagram баракчабызга жеңүүчүлөрдөн маек курганы мен аякка жөнөдүм. Көңүл бурганыңыздарга, сак саламатта болуңуздар. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.
Бекзаттын ийгилиги кут болсун үчүнчү келди. Ал эми төртүнчү келген Ак Толкун, Аманов Абдыкайымдыкы, Сатыбалды Айбек даярдаган Карел чапты, Жалалабад Шамалды Сай. Ал эми байгени 5-чи орун бул Карагашка Алтынбай Касымдыкы, Бөбөкбай Жамбыл даярдаган Мерей Галипполин чапты, Казакстан Балкаш ауданы. Келиңиздер андыны, эл дос биз эс алалы тыргалы, элдин маанайын көтөрүш үчүн азыр ырчы чакырабыз, бирок байгени ким тапшырарын мен эртерээк кулактар кылып коеюн. Топ байгенин байгесин тапшырууга Кагаздиев Мурат Төрөкулович агабыз, меценат атеси жана Казакстандан келген Байге Федерациясынын вице-президенти Улан Омаров агалар топ байгенин байгесин тапшырууга даяр болгула. Алдыңыздарда айтылуу ырчы ким? Фриман алдыңарда. Келе коюн, кол чабуулар менен тосуп алалы. Саламатсыздарбы? Жалпыңыздар үчүн көсө борбаттуу жагым чыгармага берип коюн. Сөздөр билсек, биргеликте уялбастан коштоп ырдап турабыз. Билем сага бар эми, ишенбейсиң дегене, сабырсаң дегесең. Кээде бар, кээде жок, кээде айт керек о. Ар бирибиз арганда, бири колдо бири көрө албай. Берсең бери чыңлатпай, сен чүнчү жалпыңыздар үчүн көздөрүң аттуу байланым аттуу жаңылык чыгарманы да берип коеюн. Сөздөр билсек биргеликте баштап ырдап турабыз. Кетиклер. Байландым өзүңө, өзүмдү карайм, башы
saatten gidişe bekledim. Otobüste dolu bilmeydi. Sonra eğilip kucaklaşıp seyirde. Sasana bak eğilip. Uzaklı doydu değimin. Doğrunu erteleyimin. Yalanımı suyu sezmeyi. Kulaklarım eldeyim. Şalakan selley, çılık elley. Birbirimizle bayradık. Hadi bölsün birlikte. Bir o eşkin yerelde. Eşkin bizdeyiz. Biz birideyiz. Bizdeyiz, birideyiz. Bayradık gözünü. Özündü karay gözlü. Nasip senin sözüne. Sözünü baran yüzüne. Yüzünden şirin. Görmedim bir samokşan. Ben bayanıday desteği yürüyorum. Gözlerim mağazalara boşa gözlerim. Sen tarafa kayra gözlerim. Kıskançtan giderim özlerim. Döngülüm, döngülüm. Yeşilli su kameri döndürüm. Gözlerinden olam olam yaşlım. Özümde kırmızı gören gözlerim. Gözlerim mağazalara boşa gözlerim. Sen tarafa kayra gözlerim. Kıskançtan giderim özlerim. Döngülüm, döngülüm. Yeşilli su kameri döndürüm. Gözlerinden olam olam yaşlım. Özümde kırmızı gören gözlerim. Bayladım ben özümü. Özümdü karay gözlüğün. Başıyla senin sözüne. Sözünü varam cüzüne. Cüzünde şirin. Görmedim bir samokşan. Ben bayağıday tezkeri yürüp. Dostlar varsınlar mı? Çok rahmat. Giyimdi kırıp bökür kol çoğurtlamasa şol ömürlü olsun. Baktı olsun, öyle olmaya maksatına jetsin. Ana mesele cevabınızlar için. O şol günü vakti camlı çarmanda. Haber geldi. Freeman, bol aplaus. Şalgınım, senden uyamadım ansız tapay. Bitiriyorum ilesim lappay. Suydur kunduzdurum aravatay. O şalgınım, istetmen özündü tapkanday. Kızada gülün açkanday. Sezimlerim sana uçup aracakkanday. Ki kayda cündüm bu açayım. Anadayım benim sadakam. Bizi körümü alıp gideyim. Buluşurdum ben bir adam. Sabaham dilerim oruna. Yüreğimden oruna. Cedeleyimin koluna. Daymadı yol bol. O şalgınım, senden uyamadım ansız tapay. Bitiriyorum ilesim lappay. Suydur kunduzdurum aravatay. O şalgınım, istetmen özündü tapkanday. Kızada gülün açkanday. Sezimlerim sana uçup aracakkanday. Olabilir sana cipsiz baylamam. Kurban dolu bayramam. Ben kayda barakam. Olabilir basam yardım çektiğin. Aşkım sendeysen diye. Öpsün benim dediğin. Sende gönül başka. Kuray gönül başka. Senin canında. Kolundayım mı? Gitme gitme ağızda. Darılsam ben ağızdan. Benim canımda. Yolcudayım mı? O şalgınım, senden uyamadım ansız tapay. Bitiriyorum ilesim lappay. Suydur kunduzdurum aravatay. O şalgınım, istetmen özündü tapkanday. Kızada gülün açkanday. Sezimlerim sana uçup aracakkanday. Çok rahmat, çok bana görüşkünce. Sultan çaptı, Balkaş Audаны, Kazakistan. Esingizlerге сала кетсем, 31
май күнү Кыргызстанда Курманайт майрамына карата каласта чоң чабыш өткөн, анда дагы 3 чаңган автоунаасы коюлган. Ошол жердеги топ байгене дагы Казакстандан келген күлүгү утуп алган. Кудай буйрса топ байге казак боордошторго буйруп аттыр. Берек бекем болсун, байге куттуу болсун. Келиңиздер эми байгелери 5-чиден баштап келип коелу. Анда ателери келип коюла. Чабан балдар азыр аламанга даярданып аттыр. Бир өкө 5-чиден баштап келип берели. Карагашканын ээси Алтынбай Касым, Бөбөкбай Жамбыл, Мерей Гайпулин 5-чи орунду ээлеген Казакстан Балкаш ауданынан келген Карагашканын ээлери барбы? Келип коюңуздар. Кол чабуулар менен 5-чи айга 50 000 сомуна келаткан маалы. 10-чу номердеги келе кой. 5-чи орун. 4-чү орунду ээлеген Ак Толкун, Шүкүрбеков Тарел. Тарел азыр эми кийинки атты чабат болуш керек эми, жаңылбасам же бияктабы. 3-чү орунду ээлеген Туран, Бектуров Нурсултан. 8-чи номер. 2-чү орунду ээлеген Пионер Ислам Нур Эрдос, Казакстан. 2-чи орунду ээлеген. Жана 1-чи орунду ээлеген Орда Жаркын Эрсултан, Балкаш ауданынан келген. Байгелерди мен атаган ардактуу агалар тапшырып койсоңуздар улуулашып. Омаров Улан, Казакстандын Байге Федерациясынын вице-президенти Улан Омаров, Кагаздиев Мурат Төрөкулович, мына биздин ат ээси ишкер, ат чабыш оюндарына салымын кошуп келет. 5-чи байге тапшырылды, мына Мурат ага кол чабуулар менен колдоп коелу. 4-чү орунду ээлеген Ак Толкун, Кыргызстан, Жалалабад Шамалдысай, Аманов Абдукайым, Айбек Сатыбалдиев. Ат ээлери да келип атат. 3-чү орунду ээлеген Туран, Сулиев Мажлис ага, бекзат даярдаган Бектуров Нурсултан, Чүй Чалдабар. Ал эми кол чабуулар менен тапшырылып калды батпаттарыя. 2-чи орунду ээлеген Пионер. 1-чи орун алдыбы? Кол чабуулар менен. Кичине шашпай, мен айткан маалда тапшырылачы. 1-чи орунду ээлеген Орда 12-чи номердеги Сапаргали Сатпаевдин күлүгү Бөбөкбай Жамбыл даярдаган Жаркын Эрсултан чапты, Казакстан Балкаш ауданы. Автоунааныкы. Кол чабуулар менен 3-чү байгенде дароо тапшырып коелу. Мына Сулиев Мажлис, Чүй Чалдабар. Сүрөткө түшүп коюла чогу. 3-чү орунду кол чабуулар менен Туран. Байгеңиздер кут болсун. Мына Курманайт 31 май күнү дагы топ байгени Казакстандан келген топ байге утуп кеттилер. Бүгүн дагы Елдос досум айтмакчы, эсеп 2-2. Кол чабуулар менен колдой эле мынтымак жеңсин. Сүрөткө түшүп коелу. Баракелди, мына маңдайында жүрөк окшош кашкасы бар. Орда деген Балкаштан келген күлүгү экен, мыкты келди. Толуп бар экен. Кол чабуулар менен мына ат чабуусу жолунан түшпөсүн. Байге тапшыргандар бар болуңуздар. Дайыма байгенин үстүндө болгула. Баракелди, байгеңиздер кут болсун. Эми кыска интервью берип, маалымат бөлүшүп койсоңор абдан жарашат. Елдос Үмбеталы, Элдос, мына жагортон жаркытып жакшы сүйлөдүң. Марагашат деген бир керемет ырыңды барыбыз угабыз го. Бир кол чабуулар менен, ошо ыр менен баштачы анан калган уланталы. Рахмет.
Ал құрмет ағайын, рұқсат болса енді аламаның алдында мәреге дейін шап деген өзім бір авторлық әнімді сіздердің құрметтеріңізге ұсынайын, қабыл алыңыздар. Сол әннен кейін ары қарай бәйгемізді сразу жалғастырып кететін боламыз. Ал бәріміз бірге аттың бәрі мәреге дейін шапсын. Қырғыз қазақтың аттары мәреге дейін шапсын, сүрінбесін. Ал кеттік маэстро, сіздердің құрметтеріңізге. Бәріміз бірге шырқайық. Қолдау қойыңыздар, қошемет тұрып ағайын. Құрмет ат сүйер қауым. Атымды бақта алама топқа, өз айға жүрді саққарды тапта, таудасқа шығыр өкпесін ашта, ашты терін ал жабуын жатта, тағасын соқта, тұяғын сатта, тағасырып ал шабатын шақта, балақтай қара, қазаған атқа, бақталасын жоқ бұйылған баққа шақ. Бабадан қалған дәстүрді сақта, атадан қалған атыңды сақта, ғұрып бар сондай ғұлменен сақта, шариға шақта, сауап бар атта, жылқысындалар салынса тоқта, жігіт шындалар бар менен жоқта, құдайға тапсыр дүбірден қорықпа, сол байқағында тізгінді таппа шақ. Мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін шақ. Мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін шақ. Ыстық көл құбылы құтты болсын, қадірлі ағайын. Ыстық көл құбылы құтты болсын. Қырғыз ел жасай беріңіздер, ат бәйгеде болсын. Бір жүйрік қалқып шауып барады, қылқұйрық тартып қалып барады, бір жүйрік тарпып бұзып барады, бүктірдің жерін жарып барады, қамыс құлағын қағып барады, тұйма тұяғын қарып барады, адам мен аттан намыс барады, ат емес аттан намыс шабады шақ. Қамшысын жәкей салып барады, тізгіннен қолы талып барады, жүйрігі судай атып барады, сауырдан бері танып барады, ақбегі атты танып балады, ақылын айтты анып мадады, құдайға бады қалып қарады, шын жүйрігенді анықталады шақ. Мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін шақ. Мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін шақ. Ал осы жерде бір қимылдан қошеметтеп қойыңыздар. Аламанның басы, аламан жарыс басталады ағайын. Бас жүлдеге Тойота 80 автокөлігі, екінші орын Чанга. Жаратқанның бабыменен, жануардың бабыменен, жанкүйердің бай-байыменен, ұлы дала саңыменен, ұлы арман жолыменен, қалың елдің айқайыменен. Мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін шақ. Мәреге дейін, 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 мәреге дейін шақ. Ай, рахмет. Қазір енді ақырын аламанды ортаға